тынчтыгына, ынтымагына берген баталар кабыл болсун. Жакында ораза айы бүттү. Оразаңыздар кабыл болсун. Biz İsfana şaharın көптөн бери Разаков шаары кылабыз деп айтып жүрдүк эле. Разаков шаары болду. Алдыда дагы бир жакшы максаттарыбыз бар. Ошол максаттардын баарын сиздер менен чогуу ишке ашырганды жараткан бизге насип кылган болсун. Biz экинчи күн ушул Баткен областыбызда, Лейлек районубузда кыдырып жүрүп атабыз. Кече Разаков шаарында чоң жыйын болду. Канча кишилер бар. Катышканыңыздар болсо керек. Болду, жайгашып бүттүкпү? Ошол кагаздар атайын берилип атат сиздерге. Кимиңиздерде кандай суроолор болсо тездетип берсеңиздер. Биз убакытты үнөмдөө максатында баарына жооп бергенге аракет жасайбыз. Областыбыздын губернатору отурат, районубуздун акими отурат. Анан бизге 1 саат өтө катуу ашып барса 1,5 сааттын ичинде суроо жоопту биз аяктасак, андан кийин жергиликтүү маселе болсо, райондук деңгээлде областтык маселе болсо, бу кишилер калса бизге уруксат берсеңиздер, биз Ошко сапар тартышыбыз керек. Эртең Аллах насип кылса биз Ош областында жалаң мугалимдер менен ушундай жыйыныбыз бар, жолугушубуз бар. Бүрсү күн эртең менен, Кудай кааласа, бүрсү күн эртең менен Казакстанда Кордай айылында Кыргыз-Казак чегарасы боюнча биздин баягы өтүп аткан, ташып аткан чоң жүктөрүбүздүн өтпөй калгандыгынын маселеси боюнча биздин жогорку кеңештин эл аралык комитети менен Казак парламентинин биргелешкен жыйын өтөт. Ошого да жетип барышыбыз керек. Сүйлөштүкпү? Сиз кирип келгенде бардыгы уже ордунан туруп атат. Байкап атасызбы? Типтен челе ушу жерде. Тынчтаналы. Мен кыскача маалымат берейин сиздерге. Биздин биринчи Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жыйыны, эл менен жолугушуусу Баткен областында болуп атат. Баткен областында болгону дагы жөн жерден эмес. Себеп эң көп арыз Баткенден барат. Эң көп арыз. Арыз барбаган күн жок. Башта эң арыз айтпаган област Баткен болсо, азыр эң көп арыз айткан Баткен областы. Ушуга биз өзүбүз үйрөтүп алдык. Жазгыла деп отуруп. Азыр жазбаган күнүңүздөр жок. Үй боюнча жазасыздар, чегара боюнча жазасыздар, социалдык кандайдыр бир коргоолор боюнча жазасыздар, укук бузуулар боюнча жазып атасыздар, соттордун адилетсиздиги боюнча жазып атасыздар, аткезчилик боюнча жазып атасыздар, контрабанда деп. Мына ушулардын баарын топтоп келип, сиздер менен кыска, нуска жыйын өткөрөлү. Биз сиздерден өзүбүздүн кулагыбыз менен угалы, сиздердин суроолоруңузга да жооп берели. Geçe biz kıskaça malumat katarında aytsak, genellik malumatты, hazır masallık malumat karajatları degen, sotsialдык tarmaqtar degen nesi var. Men özüm bilbeyim, çıgarat. Men özüm jönündögi köp malumatты da ошол социалдык tarmaqtan alam. Men kayakta жүрөм, kim менен жолугуп атам, не деп сүйлөдүm. Мына ошол сыяктуу маалымат сиздерде бар. Сиздер суроолор жазганга чейин кыска маалымат. Баткен областындагы былтыркы жабыр тарткан үйлөрдүн абалы боюнча 137 киши кол коюп арыз жазгансыздар. Биз сиздерге келип жооп берүүгө милдеттүүбүз. Азыр жолугушуп келдик, Максат айылында болдук, Аркада да болдук, Садада да болдук. Бардык жерде бир маселе. Чегара маселесин качан чечесиздер деген маселе. Чегара маселе ал ызы чуу менен чечилбей турган маселе. Ал тынчтыкты жакшы көргөн маселе. Муну сүйлөшүү жолдору менен чечилиши керек. Ал мындай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот, мындай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот. Кыргызстан чегара маселесин өтө чоң саясатка айландырып алды. Мени көрдүңүздөр, ысылдап чызылдап, Мадумаров мынтип жиберди, Мадумаров антип жиберди деп элди туура эмес жакка баштап жиберген, бул дагы бийликтин өзү болду. Натыйжада комиссия түзүлүп, ал комиссия Мадумаров 100
пайыз чындык акыйкат экендигине чекип коюшту. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Дагы бир жолу айтам, урматтуу туугандар. Областтык болобу, райондук болобу, кайсы деңгээлде болсоңуздар дагы чегара боюнча түшүнүгү жок кишилер чегара боюнча сүйлөбөй эле коюш керек. Аралашпаңыздар. Өтүкчү өтүк тиккени жакшы, набайчынын нан жапканы жакшы, себетчинин себет жасаганы жакшы, тикмечинин кийим тикмени жакшы. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар. Чегара маселесин чегарачылар менен жергиликтүү бийлик, атайын түзүлгөн комиссия, анан өкмөт парламент чече турган маселе болот. Мен азыр Сада айылында ушинтип айттым мен. Ал эки өлкөнүн ортосундагы маселе экен. Эки өлкөнүн маселеси эмес, эки абысындын ортосундагы маселе чече албай калып атпайбызбы? Кайнене кеткен болсо бирөөнү эки төшөк тийип атат, үчүнчүсүнө бир жастык тийип калып атат, ошонун ортосунда да чатак чыгып атат. Бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Үлүш жерде дагы кошуналарыңар менен талашып кетип баратасыздар. Бир кет мен ары чаптым, бир кет мен бери чаптым деп. Үлүш. Бул эки өлкөнүн ортосундагы маселе, оор маселе, кыйын маселе. Бул туруктуулукту, анан шашпай адептүүлүктү, анан кесипкөйлүктү, анан сабаттуулукту талап кылат. Биз ушул жол менен баратабыз, Кудай кааласа, аягына чейин чыгабыз деген терең үмүтүбүз бар. Ишеничибиз бар, Кудай кааласа. Мына экинчи маселе аткезчилик боюнча. Баткен областыбыз ушул аткезчилик боюнча да Кыргызстанда биринчи орунду алган област. Себеп бүт күйүүчү май болобу, солярка болобу, башкасы болобу, ушул биздин Баткен областыбыз аркылуу өтүп атканы эч кимге жашыруу эмес. Ошол аткезчиликтин төбөсүндө турган кишилердин бардыгы жогорку кызматтардагы кишилер экендигинде дагы эч күмөн жок, билесиздер аны. Өкмөт жетекчилеринен баштап министр кайсы бир деңгээлдеги бизнесмендерге чейинки өтүп атканын, кетип атканын билесиздер. Канча жылдардан бери бул ачык маалым. Биз ошонун аягына чейин чыкканга бардык аракетти жасап атканын дагы угуп атасыздар. Бийлиги да жасап атат, жогорку кеңеши да жасап атат, күч органдары да жасап атат. Бирок чылпак ал десе көзүн оюп алган кыргызбыз. Ушул Баткен областынын Лейлек районундагы эки айылдын ортосуна коюп алган чек, баягындай пост, бул өтө маскара, бул өтө туура эмес нерсе. Мына эртең менен келатканда биз атайын ошол жерден токтодук, көрдүк. Бул жапайчылык, бул өтө чоң жапайчылык. Баягы коопсуздук кызматынын кызматкерлери, офицерлер бир каяктап качып жүрөт биз токтосок. Кимден качып атат? Эмне үчүн качып атат? Кайда качып атат? Кайда барат? Чүмбөттөнүп алыптыр. Мен грипп болуп калдым. Грипп болуп калсаң, ал жерде эмне кылып отурасың ал жерде? Качып жүрөт. Беттерин көрсөтпөй. Ушул кыргыз коопсуздук кызматынын абалы. Ал жерде бажы кызматкерлери турат, чегара кызматкерлери турат, жакшынакай болуп келип өздөрүн тааныштырып атат. Коопсуздук кызматынын кызматкерлери талаалап качып жүрөт. Билесиздер, элестетсеңиздер, сайгактаган уйдай болот. Бул не деген абийир? Бул жакшы эмес көрүнүш туугандар. Биз ушул маселени өзгөчө көкүрөгүбүзгө түйүп алдык, жазып алдык. Бишкекке барганда бул өтө жогорку деңгээлде көтөрүлүүчү маселе. Эки айылдын ортосунда эмне кыласыңар андай посту коюп? Чегарага койсун, чегара. Баракелдер. Биздин ошол коопсуздук кызматы, алардын кызматы ушул. Чегараны кайтаруу керек. Чегарага сак болуу керек. Ал бир кыргыз эки кап жер семирткич алып келатса, анын аркасынан түшүү анын кызматы эмес. Семент алып келатыптыр. Ноокаттан алып келаткан сементти ошол жерден түшүрбөстөн кармап отурат. $1000 бересиң деп атыптыр, абийирсиздер. $1000. Мен расмий түрдө жарыялап атам ушуну. $500 берейин, өтүп кетейин десе, жок, $1000 бересиң деп. Мына ошол лейтенантты дагы биз видеого да тартып алдык. Ошо коопсуздук кызматынын жетекчисимин деп отурган азамат. Убактылуу посттун кожоюну ошол киши экен.
чегара кызмат айтып атат, бизде маселе жок деп. Башка бажы кызмат айтып атат, бизде маселе жок деп. Бир эле ошолор да бар экен. Себеп тыйыны туура келбей атыптыр. Анын талаада баягы курулуш баштайм деген азаматтар, алар күтүп атат. Азыр бир күн, бир жылды багат. Буğdayга себе турган жер семирткич алып келатса, аны тосуп алып токтотуп коюптур. 10 күндөн бери турам деп арызданып атат. Мына кече жаандын алдында ошол дыйкандар буğdayга сейип калган болсо, ошол түшүмдүн керемет жакшы болушуна себепчи болот эле. Муну чыккынчылык деп коет. Муну өз элине жасаган карасаңтайлык деп коет. Дыйкандар талаада күтүп атат, а жер семирткичти кой берип отурат ал жерде бир лейтенант. Урматтуу областын жетекчилери, райондун жетекчилери, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн тармагыңыздарга жараша тийиштүү иш-чараларды көрөсүздөр деген үмүттөмүн. Бирок мен сиздерге убада берем, биздин фракция муну жогорку кеңеште өтө чоң маселе катарында көтөрөт. Бул иликтенет, бул жөн калбайт. Себеп кийинкилерге сабак болушу зарыл бул. Кийинки маселебиз мугалимдер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Пенсионерлер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Баягында кызы чуу көп, бирок негиз жок кызы чуулар дагы бар. Пенсия жашын көтөрүлөт экен деген кызы чуулар бар. Жетекчимин деп жүргөн мүчөлөрү оозуна пал кетирип бир нерсени айтып коюп атат. Дүйүлүп кетип атат. Ал маселе мыйзам менен чечилет. Бир деле өкмөттүн орун басары ким болсо ошол болсун. Өкмөттүн жетекчисимин деп отурган киши дагы өз каалоосу менен, өз эрки менен пенсия жашын көтөрө албайт деген жогорку кеңеш тийиштүү мыйзам кабыл албаса. Бул бир жагы. Экинчиден, жөлөк пулдарыбыз 2 айдан кийин токтоп калат экен деген кызык башталат. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Жөлөк пул дайындалуу ал 2 ай 3 ай эмес. Мыйзамда канча көрсөтүлгөн болсо ошончо төлөнөт. Ага дагы негиз жок. Үчүнчүсү, мугалимдердин бүт баарына тегиши айлык акысы көтөрүлгөн жок деген маселе коюлуп атат. Математика, физика мугалимдерини көтөрүлүптүр. География, кыргыз тил, орус тил, тарых салалынан бергендерге көтөрүлбөктүр деген маселе коюлуп атат. Биз муну дагы иликтеп, эртең Ошто атайын ушул боюнча чоң жыйын болот. Билим берүү министрлигинен жооптуу инсан келип, кенен жооп берет. Аны социалдык тармактардан сиздер толук маалымат аласыздар. Биз баардык маселеге көңүл бура турган болсок, биздин жыйыныбыз 5-6 саатка созулуп кетет. Биз ар бир жерде эң өзөктүү маселе кайсы болсо, ошого гана токтоп атабыз. Баткенде ушул чек ара, эң көйгөйлүү маселе чек ара. Андан кийин жанагы былтыркы жабыркаткан үйлөрдүн азыркы абалы. Аны көзүбүз менен көрүп келдик. Жергиликтүү жерде чечиле турган маселелер бар экен. Аларды да уюштуруу маселелерин акылдаштык. Азыр Кудай кааласа Разаковго жеткенче райондун жетекчиси менен дагы көп маселени акылдашабыз, сүйлөшөбүз. Кандай маселе болсо чогуу бирге карайбыз. Буга бөлкүңүздөр көрүңүздөр. Ишениңиздер. Андан кийинки биздин көйгөйдү мындай жалпы коомчулуктун көңүлүн ортого ташкан аткан маселе Кыргызстанда тышкы саясат кандай болот деген. Көп бересиздер. Орус район маселеси боюнча өтөсүздөр, жамааттык коопсуздук кеңеши боюнча суроолор өтөсүздөр. Анан бирдиктүү экономикалык аймакка киргенден кийин эмне үчүн биздин ушул Сүрүктүдөн чыккан, же Лейлектен чыккан, Баткенден чыккан, Кадамжайдан чыккан, Шоңалай, Карабулжадан чыккан жүктөр дээрлик Брестке чейин токтоосуз жүрүш керек эреже боюнча. Брестке жеткенге чейин бүт КМШ өлкөлөрүндө, анын ичинде бирдиктүү экономикалык аймакка кирген өлкөлөрдүн мүчөлөрү. Ал боюнча дагы конкреттүү суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Анда суроолор көтөрүлдү. Мен урматтуу
Adakan Kençenbayev 2021-жылдың 30-апрелінде Тажик Республикаларының аскерлері тарабынан қол салуға жағы тартқан бойынша ауыр жүк ташуучу жети Ура маркасындағы мұналарды жүгü менен Тажик Республикасына улгап кетишкен. Biz ар кайсы органдарга жана президентке кайрылып, бирок жыйынтык жок. Фурадагы жүктөр өздөрүнүн эмес бирөөлөрдүн жүзүн каршы иштеген ишкерлер азыркы убакта ошол жүктөрдү ээлерине төлөп берүү үчүн башка мамлекетке ишкерге аргасыз болуп, үй-бүлөсү таштап иштеп жүрөт. Ушул маселени чечүүгө жакындан жардам көрсөтөт деп ишеним менен Фура ээси Кулундай айылынын тургуну Розалиев Азамат Абдулhamidовичке телефондон жазды. Биз бул жерден жооп бергенге мүмкүнчүлүк чектелип, тийиштүү мамлекеттик жетекчилер менен тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш жүргүзөбүз, жообун азаматыбызды алабыз. Жазуу жүзүндө аласыз. Абдуллаев Самат мырза Кулундайынан Кенчебаев көчөсүндө Лейлек районундагы Кулундай өкмөтүндө Кулундай чегара статусуна кирбей калган. Ошого сизден сурагыч Кулундай айылынан статус алууга жардам берүүнү сурабыз дейт. Эч жерге кайрылуу болгон эмес дейт. Эгерде чегара айылынын макамы жөнүндөгү мыйзамга ар тарабынан шайкет бере турган болсо, муну токтоосуз түрдө киргизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол Кулундайдын ошол талаптарга жооп бере турган болсо, биз муну биринчилерден болуп карайбыз, Кудай кааласа. Жооп ушундай, Самат мырза. Менин кайрылуумдун себеби Кулундайдын Кулунду көчөсүндө 2 мончо бар, ошол мончонун батыш жагында бош жери бар. Ошол мончонун жери айыл өкмөткө караштуу, ошол жерди элге берүүңүздү суранабыз. Себеби биз ал жерге балдар боюн аянтчак кылууга дейт, балдарга боюн аянтчак кылууга. Биз бул жөнүндө айыл өкмөткө жана айылдын кеңештик төрагасына кайрылып, бирок эч кандай кыйын жыйынтык болбой жатат. Бизге балдар боюн аянтчасы өтө муктажбыз деп суранышат экен. Бул маселе районубуздун акиминин колунан келе турган маселе. Мен район акимине берем. Жана урматтуу Adakan Kençenbayev, биз сизге кайрылуубуздун себеби былтыр 21-жылы апрель ыйык Рамазан айында тажиктердин кол салуу болуп, менин КамАЗымды прицеп менен кошо алып кирип кеткен дейт. Тажикстан тарапы. Ошондон бери эч дайым жок. Муну дагы биз алабыз. Сизге жазуу жүзүндө жооп беребиз. Урматтуу Шайдуллаев Маматкул мырза Баймакович. Урматтуу Adakan Kençenbayev Кулундай айылына кош келипсиз, кушак кызым. Кулундай айыл кеңешинин төрагасы Розалиев Шайырбек бул жигит өзү контрабандист. Маткесчилик менен байыган ууру. Өзүн текшериш керек. Бул жигитти текшерсе көп мыйзамсыз нерселер чыгат. Кулундай айылынын жашоочулары дейт. Ким Кулундай айыл өкмөтүнүн жетекчиси? Ошол айылдын кеңешинин төрагасын билесиз? Барбы ушул? Ким? Şaşpağla jigitler, şaşpağla. Ушуну моңдай кылалы тургандар. Тургандар мындай кылалы. Мына бул киши экен, бул жигит экен. Кече Разаков шаарында болгон зарылып, ушул аткезчилик боюнча маселени карап берсеңиз, элден турсаңызды. Муну жазган адам аты ким экен? Жазбапты. Biz эгерде
тилекке каршы ушундай эле азыр. Эми токтогула ишене. Токтогула. Азыр Кыргызстан фейктердин өлкөсү. Фейк деген бүтүндөй жалган маалымат. Мен жөнүндө дагы эмнелер жазбайт. Эгерде жигинсиңдер, атыңды жазба дагы. Болбосо гыйбат. Гыйбаттын азабы акыретте өтө боор. Мен жаздым деп турсачы жакшы болот. Ана көр ордунда эркек барбы? Көр ордунда. Бауде Мадумаров жөнүндө жазгандардын дагы мына социалдык тармактардан карасаңар сүрөтү жок. Арыстандын, карышкырдын, эшектин сүрөтүн коюп алчу. Алия, жакшадан аркасы сөз болот. Не делай? Кулунда айлык модунда паспорт стол бар дейт. Центрде эжеке. Мен жана айттым го, Роза эже, экөөбүздү жыйынга келгенден кийин бир аз сыйлап калган. Сураныч, өтүнүч. Центрде музейдин биринчи кабатында жерде беспредел дейт, бардак. Башчысы Боламитин деген киши. Бул дагы атында жазылат, башкасында жазылат. Мында маселени чечтирип койгула. Эгер бардак болсо, башка болсо, Кыршалга кеткенде Лейлек районунун акимдин орун басары Каримбердиева Максатай деген бир турган карындаш экен. Ошол элге таянып, элдин канын ичип жатат. Ким жазды, барбы? Айта алабы? Жок деді. Фейк та фейк. Дооранбек Нигматов, Дооранбек мырза жазылды. Мына ушундай жастардын бирде сиздерден сураныч. Атын, көчөсүн, телефон номери жазылды. Нигматов бекен? Ого зор адам. Бул биринчиден Актоо суу сактагычы дейт, мектептерге военный делону киргизүү дейт. Үчүнчү маселе чек арадагы айларга бомба убежище, качан жардам берилдик дейт, качан жатат дейт, качпай коюм. Актоо суу сактагычы боюнча эмне маселе экенин билбедим. Мектептерге военный делону киргизүү керек дегенге мен 100% кошулам. Биз жакында жаңы дайындалган билим берүү министрлик менен чогуу билим берүү жөнүндөгү мыйзамды баш аягына чейин карап чыгабыз деген ниетибиз бар. Мына ошондо ыйман сабагын, анан аскерге даярдык сабагын, андан кийин башка биз окуганда бар эле, же машинага окуйт элек, же тракторго окугандар бар эле. Кыздарыбыз жаллам жанакы бычмачылык тикмечиликке үйрөнүп чыгышат эле. Биз ошол совет системасына кайрадан киргизүү жөнүндө сунушту даярдап, биздин фракция ушунун айларына чейин чыгарат деген үмүтүм бар. Бул бир. Экинчиден 12 жылдык сабак берүүгө өтөбүз деп атат. Биз тескерисинче 10 жылга кыскартышыбыз керек деген көз карашыбыз бар. Биз орто окуу, орто билим берүү саясатын советтик системадагы саясатты кайрадан калыбына келтирели деп атабыз. Экинчиси, саламаттыкты сактоо тармагын дагы советтик системага келтиришибиз керек. Себеп, мына азыр эле жанагы бир айда ушундай маселе болду. Менин дарт белгимди белгилебей туруп эле диагноз койбой туруп. Дары бере берген экен, ал дары тескерисинче ден соолугумду жок кылды деп атат. Биз ошол билим берүү, саламаттык сактоо тармагын совет органдары системага кайрадан алып келебиз деген көз карашыбыз бар. Бирок ага биздин бүтүн Кыргызстан фракциясынын канчалык деңгээлде күчү жетет, Кудай буйрса, сиздер күбө болосуздар. Хадиева Сантарат Хусенбаевнадан дейт. Мен арыз берүүнүн себеби, менин эки кызым биринчи топтогу кулактан майып берген окшойт да, кулагы такыр укпай, чоң кызым 7 жаш, экинчи кызым 4 жаш. Врачтар дейт, дарыгерлер, операция жолу менен угушу мүмкүн дешти. Каражат жактан кыйналып келем. Жалда операция жасайт экен, жардам берүүңүздү суранам. Хадиева Гарпунай, Хадиева Мариям дейт, телефондорумузду жазып сиз. Биз карап көрөлү. Биздин фракцияны билесиздер.
Biz benzin satkan deputatlardan emesiz, sadaka taşılan deputatlardan emesiz. Bazar.com deputatlardan emesiz. Biz bazar kurgan, je toyxona kurgan, je ulak çaktırgan deputatlardan emesiz. Biz kalemden uçu menen, akılımız menen ömür sürüp kelatkan deputatlarız. Biz bunu özgöçö gözümüzgө alalım. Eğer de ушундай кайрымдуу болуп кандайдыр бир коомдо фонддор чыгып калган болсо, биз ортомчу болуп берелик. Жарайбы? Издештиреlik, жардамчы болуп, ошол нерсени өзгөчө биз көзөмөлгө алабыз, Кудай кааласа. Оразалиев Азамат мырза, 21-жылдын апрелиндеги Тажик Республикасы аскерлери тарабынан баягы эле фура экен. Ошол фураны мен жана жооп бердим. Биз муну эске алуудагы тийиштүү кишилер менен акылдашып, жазуу түрүндө сиздер жооп аласыздар. Ибрагимова деген айым жазылды. Тешбаев көчөсүндө жооп кеңешинин депутаттарынын арыз дейт. Биздин арыз берүүбүздүн себеби 10 жылдан бери кошунабыз Мадалиева Жипат бизге үйүмө зыян жеткиресиңер деп суу бербей жатат. Мурда ал арыктан суу келип турган, кийин келбей калды. Биз муну районубуздун акимибизге беребиз. Бул киши айыл өкмөтү менен биргеликте карап маселенин жообун берет сизге. Суланкулов Миңбай. Bizde elkin көйгөйүн чечүү маселеси боюнча кайрылабыз. Азыркы күндө пенсионерлердин банкка өткөрүү боюнча маселе жаратып жатат. Себеби өзүңүздөр келгенде пенсия жашында жана көпчүлүгү майыптуулугунун эсебинен пенсияга чыгышкан. Ошол пенсияга чыккан кары карттан жана майыптар банкка пенсиясын алам деп кезекке турууда өтө кыйынчылыктар тартууда. Банк берген карточкага көбү көзү жетпей жана кодун бергенге өте жағымсыз жағдайлар жаралды. Мынау тура маселе. Ал банкты кандай кызмат көрсөтөт, пенсионерлер эмес, жаштар эле түшүнбөйт. Көп биле бербейт. Экинчи жагы бар, көп кыйынчылыкты жаратпастан эсебибизге которуп койсо, аны үйрөнүп алган кишиге жакшы. Бирок небереңизди жиберишиңиз мүмкүн, кызыңызды жиберишиңиз мүмкүн. Kızınız, cenneleriniz, keliniz sizin kardeşkanınızın kolunu bilip alsa, siz uktavattığında akça geliyor, biliyordur öyle. Bu cağılar var. Her bir cağısın senin caman cağı. Onun için karıştıralım, özünüzde de, baykanızda mümkün. Baylanış tüyünün jetekçisine arız yazarsız, Cerayonluk Sotsialдык камсыздандыруу жетекчисине arız yazarsız, mağa poçtaşı arkılуу öyle berip turuңарды суранам деп арыз жазсаңыз, сизге ал кызматты көрсөтүүгө мамлекет милдеттүү. Сүйлөштүкпү? Арыз жазгыла, кааласаңыздар ошол мен банк аркылуу эмес, нак колго алганды каалайм деп арыз жазгыла. Жарайбы? Почтадан аласың. Ошондой, почтадан алабыз деп. Мен сизге кайрылганын себеби деп атын жазып атып, бир канча жолу кайрылганбыз дейт. Тилекке каршы суу чарбасында иштеп, өлкө боюнча мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы 50-300% өстү. Бирок суу чарбасында иштеген кызматкерлердин айлык маянасы өлкө боюнча эң төмөн кесипкөй адистер 5-7 миң сом айлык алат. Ошол оорукананын кароочусу 18 миң сом алат. Ойлай эле астагфирулла. Жатып алып аласың, ора суу койбой. Оорукананын кароочусу 18 миң алып калса, мен башка өлкөдө жашап атырмын. Sizlerden göğ almasa, sizlerden az almasa göğ almayın. 22. жылдын fevral ayında Leylek Ayrıcalığa Ministri geldiğinde bizge sizlerden aylığınızlardan da kötörülüp деп işendirgen бирок ушул mezgilge чейин атқарылган жок. Өзгөчө статус боюнча да подоходный налог азаят дедилер, бул да азайган жок. Өзгөчө макам жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кандай жеңилдиктер каралган болсо, далилиңизди да атыңызда жазбапсыз, кимге жооп берерибизди билбейбиз. Масал маалымат каражаттары аркылуу биз жообубузду беребиз. Өзүңүздү купуя сактап коюп турсуз, жазбапсыз. Назыров Убайдулла деген киши кайрылып атат.
Kulundu ayında eski bankın açıp elimizi sıranan, biz kulundu yeri köp жерге kayırıldık, bırak bizde çegaraba jakın dep жооп берип жатат, köp жерге kayırıldık deydi. Ошол маселени чечкилерде Исаев көчөсүнөн, Калмак көчөсүнөн кетип кулунду. Эми РСК деген ушул жерде канчалык деңгээлде өзүн актайт, булар ишкер кишилер болот, банк пайда чыкпаган жерге ачып бер деп милдет кылыш кыйыныраак, мүмкүн областтын деңгээлиндеги маселелер, областтын жетекчиси, райондун жетекчиси РСК банктын жетекчисине кайрылуу жолу менен маселе чечилсе, башка маселе. Бирок биз мыйзам менен милдеттендире албайбыз. Жогорку Кеңеш мыйзам менен милдеттендире албайт. Бирок жергиликтүү жетекчилер сураныч менен кайрылса маселе чечилиши мүмкүн. Биздин областыбыздын жетекчисине өтпөй болобу? Кийинки суроону Айдаров Саттар Мырзабековдон биздин айры статусқа кошулбай калганга негизди Кулундудан. Мен жана жооп бердим. Эгер ошол макамга туура келген болсо, биз бул маселени киргизебиз. Тагаев Абдулла курулушту тендер көрүү менен курулуусун жаштар жеке менчикке берилбесин. Пунарсыз жерлер дейт. Жаштар жеке менчикке берилбесин. Жайыктар. Жайыктын жеке менчикке берилишине каршы биздин фракция тикеден-тике турган урдасы. Биздин позициябыз да ошондой. Ал жеке менчикке өттү дегенче менчикчестирүүгө жол ачылды деген сөз. Жайык мамлекеттин байлыгы болуп калыш керек. Үмүт Шубаласы өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү чектеген балдардын ата-энелердин атынан кайрылып атат. Борбордо 35 бала тарбияланып окуп жатат. Биздин ушул балдар кыздарыбыздын алган билими ара жолу калбасын үчүн, борбор жабылып калбасын үчүн бюджетке өткөрүп берүүңүздү суранабыз. Муну дагы өзгөчө көзөмөлүбүзгө алабыз. Себеп жетим жесир мунжу майыптардын баштан сылабаган өлкө келечеги жок өлкө болот. Биз ушул жетим жесир мунжу майыптарга биринчи кезекте көзөмөлгө алабыз дагы. Жеке көзөмөлгө алабыз болмаса. Мен сиздерди бuna ишендирип кетем. Анын ага кененирээк токтолуп жазыңыздар. Имаратыңыздар кай жерде жайгашкан, качан уюштургансыздар, юридикалык тарап болгонсуздарбы, тийиштүү лицензияны алгансыздарбы, билим берүү министрлигинен сиздерге уруксатнама берилгенби, баарын жазыңыздар. Сүйлөштүкпү? Суранам мен сиздерден. Ошону жазып, макамын тактап бериңиздер. Калматова деген айын кайрылды. Мен арыз берем себеп өнөндөрдө мен чегарада 500 метр алып жашайм. Чегараны тасып бериңиздерди суранам. Мен чегара боюнча айттым. Ал жер биздин каалообуз менен эле барып сын тартакы болгонго болбойт. Чечебиз, Кудай кааласа, ордунан жылып атат. Мен арыз беремдин себеби Бегалы кызы Манзура кайрылды. Күйөөм Гүлжигитов салам. Жубай болом дейт. Менин шартым өтө оор. Күйөөм мурда иштечүлөр стройкада дейт. Стройкада. Курулуш жерге койсоңуз эже кыйналды. 6 айдан бери оорукчан болуп калды. Өзүм да оорукчанмын. Чоң ишчилерге жарабай калдым. Пособияга тапшырсам, доходум көп деп бербей койду. Түшүнүп окудум пособияны. Мен сиздерден суранам, мага эч жактан келиши билбейт. Муну биз районубуздун акимине беребиз. Социалдык тармак боюнча орун басары да бар. Жетекчиси да бар. Жетекчиси бар. Сиз ушундай үйлөргө өзүңүз баскарышыңыз керек. Сиз түшүндүрүшүңүз керек. Мына районубуздун акими айтып атат, тапшырма берилет. Эжеке Манзур эжеке, сиз күтүңүз. Телефон менен үйүңүздө барып калабыз. Галиева Мунира деген айны кайрылды. 10 адам алып. Бир турган кайдын
Duşanbe'de türmödө, atı jönü Aydarov Aydarbek. Şunday da tuğulgan jыл 98 jыл eкен, кармалганууга 21 жыл дейт. Ушул убакытка чейин biz bu arızımızı da özünçö alabız көзөмөлгө тийиштүү жоолукту жазып түзүп аласыздар. Кагайбекова деген айым байырып атат. Урматтуу Эсенбаев Баткен областынын өкмөттөрүнөн статус берилип колдоп алганына Баткен көңүл буруп жаткандыгына терең ыраазыбыз. Ушул колдоо айымдагы өзүңүз көрүп турганда узатасынан Тажик Республикасы менен түз чектеш 2 жыл отурукташкан өтө жиш отурукташкан өтө чоң айыбыз, бирок биздин айып ошол макамга келе калып ушул залда өткөндөгү жыйында район акимине кайрылганыбыз кулунда айып кирген апрелден кошулат деп сөз берген, бирок май айынан баштап май айып аяктап жатат. Буга кандай дейсиз? Эми аким андай абада бериши мүмкүн эмес сиздерге. Туура эмес ушуну алсаңыздар керек. Ушул макамга киргизүүгө аракет кылабыз, же ушул айда кайрылабыз деген сөз айткан болсо керек. Себеп бул макамды жеке бир да инсан бере албайт. Бул макамды мыйзам берет. А мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. А жогорку кеңештин 90 депутаттан турат. Анын 46 депутаты добуш бермейинче бул мыйзам, бул макам кирбейт. Жогорку кеңеш эгер биз 40 депутат колдоп 50 депутат колдобой койсок дагы кирбей калат. Мыйзам өтпөй калат. Ошондуктан бир инсан эч качан убада бере албайт. Муну киргизебиз, муну интебиз. Президент да киргизе албайт. Муну бир гана жогорку кеңеш мыйзам менен киргизет. Түшүндүкпү? Ошондуктан сиздердин кайрылууңуз да туура. Биз бул маселени жана айткандай тийиштүү процедураларды өткөрүү менен сиздерге жооп беребиз. Мүмкүн болушунча ошол чегара айры макамына киргизүүгө убада беребиз. Канчалык деңгээлдегине аны сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөп аласыздар. Кудай кааласа. Айдаралиев деген мырза кайрылып атат. Айдаралиев Закирбек 82 жыл туулган, 6 баласы бар, пособие жок төлөбөйт. Айдаралиев Шайырбек 88 жыл туулган, 4 баласы бар, пособие төлөбөйт, үйү жок. Мен энеси Айдаралиева Кундуз арызданып жатам дейт. Муну дагы сизге тиешелүү экен, социалдык тармактын жетекчиси. Сизге дагы телефондоруңузду жазыптырсыз. Биздин райондун тийиштүү жетекчилери сиздер менен байланышат. Урматтуу Кундуз айым. Сүйлөштүкпү? Бул жерде дагы Лейлек Кесип Кошун комитети катынан кайрылышынан Лейлек райондук суу чарба башкармалыгынан Арка насостук станциясынын каскады, Дашрабад насостук станциясы Маргун, БСР жана достук жер участкалары кызматтеринин келишине кайрылып катыш себеп болду деп өтө узун жазыпсыз, баардыгынын убактысын албай биз барып, могу жерде Эрбаев Алишер мырза бизде агрардык саясат комитетинде өзү полковник мырза, коопсуздук кызматынын кызматчысы, биз ошол агрардык суу чарба саясатын тейлеген комитеттин мүчөсү ушул кишибиз. Мен ушул кишиге берем. Дарегиңиздерди бул жерге жазган болсоңуздар, сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө жообун аласыздар. Шадманова Халида айым кайрылып атат. Кайрылуунун себеби 29-чу Кыргыз-Тажик ушул күздөн бутунан жарадар болгон дейт, бутундан. Азыркы учурда Москвада дарыланууда. Дары дармектери кымбат, акча жагынан жардам бериңиздер. Кайрылуунун себеби уулум дейт, уулу. Көзүнөн менимче ушул жерде жабыр тарткандардын баарына өткөндө тийиштүү министрликтер, ведомстволордун жетекчилери бир добуштан бизди ынандырган, бардык керектүү болгон каражаттарды бөлөбүз, көмөктөрдү көрсөтөбүз. Биз Алишер муну да өзгөчө мындай көзөмөлгө алып, тийиштүү
тийиштүү катты даярдасаңыз сизде барбы жок? Бүттү. Бул маселени район деңгээлинде эле чечебиз дейт, маселе жок дейт. Уктуңуздар. Насирова Замира айым. 1 жылдан бери пособие албай жүрөм дейт. Турмуштук жүрөм. Күйөөм турмушта иштейт. Бирде иш болот, бирде болбойт. Өзүмдө 4 балам бар. Майып кайненем бар дейт. 1-чи топто. Мен кыргызча окуп атам, сиздер орусча жазасыздар. Ар кандай шылтоолорду айтып пособие бербейт дейт. Мына бул дагы ушу биздин райондо чечиле турган маселе. Урматтуу жетекчилер дейт. Биз мына жазып аткан нерселерди, урматтуу биздин катчылыктын жигиттери өзүлөргө жазып тургундагы биз дагы жоопту беришибиз керек. Жарайбы? Анан кийинки келгенде мени кызартпагыла бул жерде. Аким чечемдерди эле чечкен жок, область чечемдерди эле чечкен жок, сиз чечемдериңиз эле ушул жерге чейин жообуңуз жок деп мен ушул жерде кызарып турушту каалабайм. Биздин сиздерден сураныч элибизге жөлөк пул дайындоо барьерин эсептеп сумманы 1000 сом кылып койгон. Бул деген 4 баласы бар адамдын кирешесин эсептегенде, мисалга 6000 сом киреши болсо, жөлөк пул ала албайт. Азыркы шартта 6000 сом бала бакчага. Бул жалпы республикалык маселе. Биз жөлөк пулдарды кароо боюнча чоң бир жыйын өткөрөбүз. Төгөрөк столго да даярдабайбыз. Себеп анын критерийлерин ошол чектеп аткан азаматтардан түшүндүрүп беришин сурайбыз да. Сурайбыз. Далилдеп берсин. Кантип жашайт? 6000 сомго 4 баш кантип жашайт? Эгер электр энергиясы мынча болсо, эттин баасы мынча болсо, ундун баасы мынча болсо, кантип жашайт? Ошолордун эсебин сурап көрөбүз. Мен ушул Кулунду айылында колхозунда чабан болуп иштеген, жашым жашына байланыштуу соцфонд пенсияга чыгарбай жатат. Үлүшүң жок деп, пенсияга чыгууга, үлүш алууга жардам беришиңиз. Биринчиден үлүш берилбейт. Убагында албаган болсоңуз үлүш берилбейт. Бирок пенсияга чыгууга сөзсүз үлүш болуштун кажети жок. Эгер сиз чабан болуп иштегенсизди, канча жылдыгыңызда ошону терип, социалдык фонддун пенсия бөлүмүнө барасыз. Канчага чыгарган болсо, ошончого чыгасыз. Бизде базалык пенсия деген бар. Таптакыр иштебеген киши дагы базовый часть пенсия деп базалык бөлүмүнө чыгат. Пенсияга чыгуу укугу Конституцияда бекитилген. Муну эч ким буза албайт. Туура барсакы? Соцфонддун төрагасысызбы? Соцфонд ким? Мен туура айтып атамбы? Я. Айым үчүн киши түшүнбөйт. Стажы жок болгон үчүн сөз ашыгадан пособие беребиз да. Алар пособие алгысы келбей, бияктан чыккысы келет. Мына ошону үйүнө барып, Кудайбердиев ким дейт? Пайдылла деген киши айтат. Ошого барып түшүндүрүп койсоңуз. Батабеков деген мырзага айтып атат. Ысык көлдөгү солдаттарды 2 көчүрүп келсеңер дейт. Ысык көлдөгү солдаттарды чек арада көчүрүп келсеңиздер дейт. Тазасы 30 жылдан бери чечилбейт. Бүтүн Кыргызстан партиясы контролго 2002 жыл таза суу чыгарып берсеңер. Биздин партия суу чыгарып бербейт. Бирок суу чыгара турган мекеме ишканалар менен иш жүргүзөт. Баткенге деп келгениңер лейлекке келбейт. Баткенге деп келгендер лейлекке келбейт дейт. Бул да туура эмес. Кече Разаков шаарындагы болгон жыйында областтын губернаторуна ушундай суроолор берилди. Кулундан да барып берди, аркадан да барып беришти, максаттан да барып беришти. Бизге бөлүнгөн 500 миллион сом кандай принцип менен бөлүп атасыз деген суроону беришти. Бул кишиден так анык жооптор чыкты. Канча бөлүгү ишкерлерди колдоого, канча бөлүгү социалдык тармакка, кандай принциптер менен бөлүнөт, аракетиңерге жараша биз бөлүштүрүп беребиз деген.
Бирок bir айыл өкмөт андан құр қалбайды деген сөз. Сондықтан Баткенге келген нәрсе элекке жетпейді деп айтпағы бар. Тек чегараны тезірек шешсеңіз дейді, мен де шunu айтып жатамын. Чегараға солдаттар тұрғызылса дейді. Азыр деле солдаттар тұрады. Бирок ал солдаттардың мақамын айтып жатсаңыздар керек. Азыр жанагы коопсуздук кызматына кирип кетпейди чегара кызматы. Ошону айтып жатсаңыздар керек. Мен да сиздердин сунушуңуздарды колдоо менен чегара кызматы өзүнчө кызмат болуп турганы бүгүнкү күндүн талабы ошол. Бүгүнкү күндүн талабы. Эгер эртең чегаранын баарын тактап алгандан кийин, бөлүшүп алганыбыздан кийин, талаш тартышы тыйылгандан кийин, андан коргоо министрлиги тарабынан өткөрүп берсе болот. Же коопсуздук кызматынан өткөрүп берсе болот. Азырынча талаш болуп аткан мезгилде өзүнчө кызмат болгону жакшы болмок. Jokerler azırakta posta az 3'ten 4'ten. Posta siyokası var. Чегара өзгөчө статус берүү, аларды өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына мамлекеттик коопсуздук кызматы Садыр Жапаровдун жана Министрлер комитетинин төрагасы Жапаровдун, Кыргыз Республикасы Жоопкерчилиги кеңешинин Мамытовдун, Коопсуздук кеңешинин катчысы Манкуловдон суранганбыз. Министрлер комитетинин төрагасы Жапаровдун билдирүүсү 22 жылдын 2-кварталына кайрылуусу айтылган. Сиздер ушул чегара макамын ыйгаруусын көзөмөлгө алуу, баягы эле биздин ушул кулундайдагы сөз бул дагы өтө маданияттуу сабаттуу жазылыптыр, эске алабыз. Айылдык кеңештин депутаттары да кайрылып атат. Эл алма орто мектебинин союз мезгилинде курулган бир кабаттуу имаратын 125 баланы тарбиялап келет. Кече да ошол суроону бергенсиздер. Биз эгер ушул жылга бюджетке киргизилбеген болсо, киргизип берүүнү ал мектеп өрттөнүп кеткенине байланыштуу деп. Бел алма башка болду. Анда да 125 баланы орунлуктар. А бул жерде эмне болду мектеп? Биз карайлы анда. Артыгулу Жеңишбек Агарак айылынын тургундары ичкенге, эгинге суга суудан кыйналып алабыз. Азыркы 10 жылдан бери атыркы күндөн күнгө чөлгө айланып баратат. Жумасына 4 күн эрте менен келет, анан түштөн кийин токтойт дейт. Эми бул жергиликтүү маселе экен го. Абдибаков Турат дейт. Насос боюнча биздин кагаз колуңузга берди. Ошол насос 40 гектар жерди сугара турган насос. Бул насос бир декан чарбанын падыша чатууда турат. Падыша чатуун карамагында эле деп койгулачы. Карамагында эле деп койгула. Кыйналбагыла. Ошону иштете албай келе жатабыз. Осын балансына алгыла десек албай жатышат, ошого жардам керек дейт. Менимче бул райондук деңгээлде чечиле турган маселе. Чечилип турган маселе. Ошону жетекчилерден суранам мен сиздерден, райондук деңгээлдеги, областык деңгээлде. Ошо Кыргыз сары калкка кайрылып аткандачы, ООС деп элечи, суу чарба деп кайрылсаңыздар. Ал бул кандай эле ООС деп жазылса керек. Подотчетында болуп деп койсоңор, подсчет деп жазылса. Жөн эле ошолордун карамагында деп коюп, жөнөкөй бололочу. Ким? Ошону айтып атпаймынбы? Жетекчилер кыргызча эле кайрылсаңар деп атам. Сүйлөгөндө ушундай эле кайрылгылачы. ООСтун деп, ПТП деп жөн эле кайрылгыла. Суу чарба деп койгула, жол курулуш деп койгула. Түшүнүктүү да? Мавлянов Боркушайлы кайрылып атат. Райондун ичиндеги постторду алдырсаңыз дейт. Көкүрөгүңүзгө көк таштай тийип бүттү го дегендей болуп атат. Президент койгонбу же биздин чоңдор койгонбу дейт. Бизде канча чоң бар? Биз муну сүйлөштүк. Мага посттон бир кагазды көрсөтүштү, эмненин негизинде турган. Аны біз областың жетекшілерімен сөйлесеміз.
Жарайды. Чындыгында ошол посттордун турушу мыйзамсыз. Мыйзамсыз болгон нерселердин баарын алып салуу керек. Ошол. Амонов Исакбай деген мырза кайрылууда. Этникалык кыргыздарга жарандык берүүңүздөрдү суранам дейт. Жазгыла бизге жарандык бергиле. Биринчиси. Экинчиси этникалык деген сөздү колдонбогула. Жөн жазгыла. Этникалык деген бул өтө туура эмес. Биз сырттан көчүп келген кайрылман кыргызбыз деп жазгыла. Жарайды. Паспорттар берилет. Кимге берилип аткан болсо, анда ошундай болуп кайрылмайды белгиле. Жапаровдун буйругунан кийин деле эч нерсе өзгөргөн жок деп кайрылып атабыз. 3 айда кыргыздарга жарандык берилсин деп айтканына 1 жыл болду дейт. Даректериңиздер бар экен. Бул жерде паспорт стол бар да, ички иштер жетекчиси бар райондун. Туурабы? Мен акимибизге берейин. Кайрылуу берилген жарандардын баарына берилип атат. Туготаштар. Келиңиздер, Разаковго барыңыздар, жазыңыздар. Лейлек району боюнча Кулунду айыл аймагынан элдери үчүн үйдүн кызыл китебин арзаныраак туурласа болобу дейт. Эл үчүн кызыл китеп алуу кыйынга туруп жатат дейт. Кулунду айыл статус макамын алабы. Кызыл китепти алыш сиздин өзүңүзгө тийиштүү документтерге гана кеткен каражат сиз тарабынан төлөнүшү керек, калган жерине акысыз берилет ал нерсе. Ал акыны сизге кызмат көрсөткөндүк үчүн эмес, сизге ошол кызыл китепти жазып, ошол китепти даярдап бериш үчүн канча каражат кетет, ошол үчүн гана төлөнөт. Мына угуташтар, эгерде бүт кагаздары даяр болсо, кадастр ушул жерде дейт, ушул туурулап беребиз. Сиздер айтыңыз. Kança? Bulundu ayrı boyunca kamanıga beker eken. Internasyonal arka Kagandarga beker, Bulundu ayını maksat mına Razakov, Afarov boyunca barlığa beker eken. Biroq Bulundu boyunca hadi buraya 6.300-6.500 TL ekende. Satış vermegенге байланыштуу. Мындай экен. Аны себеби мындай экен. Туугандар, азыр мына Гүл Ахматболуламага Кыргыз Республикасынын токтомун жана мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктери жөнүндө айтат. Кулунду айы кирбей калыптыр да ошол тизмеге. Ошол үчүн гана ошол сумма. Бирок 6.000 дегенде кадастр кызматы ким бизде? Сизбе? Айрым үчүн каяктан 6.000 деген? Кайдан? Эки документ берилет. Кандай? Косак менен тек паспорт берилет. Ошо 6.000 болду дагы. Эмнеге? Yo 6.000 бериз. Эми калькуляция болуп жүрсөң жаз берет, банкка төлөйт. Көпчүлүк эл шуну алабы жатат да. Эми мындай аксакал. Баягы эмени Аксакал. Ошол биздин Кулунду айылыбыз ушул тизмеге кирбей калыптыр. Эгер ушул тизмеге кирсе, баягы билимдери дагы, саламаттык сактоо тармактары дагы 50%га кыскарат. Бул нерсе бекер көрсөтүлүп жатат. Жарайбы? Yo endi ошол күнөкөрү Кулунду айылы. Күнөкөрүнү 6.5 алып алыш керек деп билет. Макам киргенден кийин бекер болот деп атат ушуну. Качан кирет ол энди? Качан? Мен биринчи жолу келдим, биринчи жолу угуп атам. Бишкекке жетейин. Карап көрүңүздөр. Туугандар, аксакал, Бишкекке жетели, анан тийиштүү кишилерден сурайлы. Качан кирет? Экинчи баскычындагы айылдарга мына жерде тизмеси бар экен. 9 айыл сунушталып атыптыр. Самат айылы, Кулунду айылы, Булакбаш айылы, Көкташ айылы алга жаргыштак деп коюп кеткенсиздер.
Жемиш айылы Чойынчы, Аксу айылы Суубашы, Каракамак, Жезген деген айыл ушул 6 айыл сунушталып атыптыр. Экинчи баскычында ушул 9 айыл кирет экен Кудай кааласа. Биз эми сиздерден ушул суроону уккандан кийин барып өкмөттөн ушул маселени коебуз. Негизи биздин Кулунду айылда эң көп. Эң чоң аймак mana shu bizdin Кулунду. Bunu kirgizbegенден кийин район боюнча эң чоң айыл да. Экинчи этапта киргизебиз деп эле сооротуп кетиптир да. Hiç kандай статустан берилген эмес. İçine kusturumlar sağırtı. Negizi rayonda toğulma edilekisi de var. Биздин да кылбайбы? Бизге тийиштүү суроо Benim aytkanın zarı yok. токтоңуздар. Az баардыгы батуу болуп калды. Men elin atma kilo otam. Мен дагы элдин атынан турам. Түртүңүз. Мен райондун областын жетекчисине кайрылайын. Бизге тийиштүү суроолорго тез жооп берип коюп, бизге жолго сапарга уруксат бересиздер. Анан муну биздин областын жетекчиси, район жетекчиси сиздерге дагы тагыраак жооптор берет. Максатсыздарбы? Мен сизден сураган турайын максатсыз. Бизди Бишкекке жеткенче уруксат бериң, анан көтөрөлүк. Биз биринчи жолу бугутабыз. Арак көргүлөр, кезеткилер. Жарайт. Айыл кыйналып атат. Наргиза деген кыз кайрылып атат. Кыскартылган 5%-ын атайын чек арадагы айылдагы жаштарга кредит дейт да. Арзан пайыз кредит дейт. Жана областтын жетекчиси айтты. Бизге канча каражат бөлүндү, силер сунушуңарды бергиле, долбооруңарды бергиле, эң жеңилдетилген баланча акча каражат бөлүндү, алгыла деп атат, бирок долбоор берген эч ким жок деди. Азыр биз кеткенден кийин кененирээк сүйлөшөбүз. Бекмурзаев Каттабек бей, Разак файлында Кыргызстандын телеканалдары жакшы көрсөтпөйт. Бул дагы жергиликтүү жетекчилерибиз менен сүйлөшөт. Өзбекстан аябай сонун көрсөтөт. Өзбектөрдүн киносун көрөт. Эмне үчүн парламенттин жыйыны толук көрсөтүлбөйт дейт. Биз толук көрсөтүлсүн деп талапты коюп атабыз. Biz daha kızıklarız. Malumat толук жетсин сиздерге деп. Бул жерде кайрылуу өтө узун экен, көп экен. Калмак жана Баймак дыйкан чарбаларынан Жети көпүрө айылынан кайрылып атат. Насостук бекеттин оңдоп иштетүү боюнча сунуш киргизилгендигин билдиребиз дейт. Муниципалдык мүлк жөнүндөгү мыйзамдын мүлктүн мамлекеттин менчигине юридикалык жактардын жарым менчиктен ажыраткан учурларда мүлккө муниципалдык менчик токтотулушу каралган дейт. Муну дагы мен Алишер Мырзага берем. Ушу кишинин комитети карайт. Алишер Мырза кийин кат жүзүндө жооп берип койсоңуз. Бул жерден Абдуманова деген эжекебиз кайрылып атат. 52 бала 52 баш эчкибизди Тажик Республикасы айдап кеткен. Райондун акиминин кабары бар экен, участковый райондун баардыгы иштешип атыптыр. Ошол дагы бир жол берип коеюн, кандай иш жүрүп аткандыгын район жетекчилери өздөрү сиздер менен сүйлөшөт. Шакиров Нурмат Мырза айтат. Колго тийген документтерди алып калганы күйүп кеткен дейт. Былтыркы Кудайга шүгүр мамлекетибиз турак жайыбызды жайына коюп бердилер. Бердилер эмес, беришти. Ага ыраазычылыгыбызды билдирем. Кээ бир органдар өз убагында күйгөн документтерди жайына коюп кылып берди, бирок жер үлүшүн көлүгүбүздү жасап беришпейт. Ушул убакка чейин дейт. Жер үлүшү жалгыз сиздин үйүңүздө күйүп кеткен болсо, ал жер комитетинде бар. Райондук акимчиликте бар. Кадастр кызматында бар. Кимдин кайсы жерде канча соттук жер үлүшү бар, кайрак канча, сугат канчаларда бар. Алардын түп нускасы болбосо дагы, алардын көчүрмөсүн булар бергенге даяр. Барыңыздар, күйүп кеткендигине байланыштуу кайрадан копиясын калына келтирип алыңыздар. Башка эч кандай маселе жок. Ага эч ким тоскоолдук бербейт. Ачилов Мамбет. Мен айтарым, Лейлик районуна чоң ишканаларды ачсак болобу. Кальцо айылында ак кум бар, ошону иштетсек болобу.
Бул боюнча дагы ички жана тышкы биздин областтын губернатору Россияга барып келиптир, Москвага. Биздин Баткен областынан кеткен убактылуу иштеп аткан жарандар менен жолугушуу уюштуруп келиптир. Бул киши жакшы жеңилге көтөрүптүр. Тыйын түпүрү бар азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз биздин областка тыйыныңарды салгыла. Ошол өндүрүштү кеңейтели, көбөйтөлү. Ошол акча өзүбүздүн элге кызмат кылсын дегендей маслихат иштерин жүргүзүп келиптир. Менимче мындан жакшы жыйынтык чыгат деп үмүттөнбүз. Салса болот. Пашпаев Жумагул деген мырза берип атат. Кызыл сызык боюнча акимге чейин жаздык, тийиштүү органдар тарабынан чара көрүлбөй жатат. Кулунда айыл аймагынын көчөлөрүндөгү кызыл сызыкта жатат. Көпчүлүгү тарабынан чара көрүлбөйт. Бул акимдин эле колунан келе турган маселе. Биз жогорку кеңеште тийиштүү маселелерди жазсаңыз жакшы болмок. Жөлөк пулдун суммасын көтөргүчө тегиз баарына карасын деп муну жооп бердим жана алып алалы. Бизде АВП деген ишкана бар. Элге эч кандай пайдасы жок дейт. Разак айылынын каналды суу алып кетти. Азыркыга чейин калдына келтирилбей атат дейт. Алимбеков Таныбек деген мырзага айтылып атат. Кыргыз нефть акционерлик компаниясынын суткасына болжол менен 40-45 тонна нефть өндүрөт. Анын ичинен Бешкент айыл аймагынан 25 тонна өндүрөт. Калганын Колунду жана Жамбыл аймактарына өндүрөт. Эмне дейт аягында? Мурда 17 жылга чейин инфраструктурасын өнүктүрүүгө лицензия кармоого деп 1,5-2 миллион сом айыл өкмөтүнө түшүп турчу эле, урматтуу Атахан Кимсанбаевич, азыр ушул түшпөй калды дейт. Ушуну кайрадан өткөрүп лицензияны кароого бул өтө маанилүү маселе экен. Биз карайбыз. Сөзсүз түрдө жообун жазуу жүзүндө аласыздар. Бизге Бешкент айыл өкмөтүнөн эски оочу дейби. Айылдан болобуз, жүрүш жер бирөөлөргө жок дейт. Бирөөлөргө бар, бирөөгө жок. Эгин эгишке жер жок. Пособие пенсия жок дейт. Жер жүрүш деген маселени мен Дейлекке келгенде биринчи угуп атам да. Кыргызстан боюнча бүткөн маселе. 94-жылы 1-январга чейин ошол айылда сиз тизмеде турган болсоңуз, сизге үлүш берилген. Эгер 94-жылы 1-январдан кийин барып көчүп барып, же келин болуп барып, же башка айылдан көчүп келген болсоңуз, анда ал жерде үлүшкө сизге укугуңуз мыйзам түрүндө жок. Качан пайда болдуңуз ал жерде? Качан келдиңиз? Ушул иш башында башталганда мага ушундай суроо беришип аткан. Бизде жанагы келин алдым деп, 3 келин алдым, 3 келиниме үлүш жок дейт. Ушундай беришет да. Мен айттым, канча кызды чыгардыңыз? 5 кыз чыгардым. 5 кыздын үлүшүнү сиз себетке түйүп көтөрүп бердиңиз. Ошо калат. Бизге келген нерсени көрөт экенбиз. Мындай чыккан нерсени көрөт экенбиз, келген нерсени көрбөй калат экенбиз. А 5 ким кыздары көп болгон болсо ошого үттү. Ушундай да. Кыздар кете берди, үлүш калды. Эми ал келиндин дагы сизге келип түшкөн келиндин дагы атасы бар да. Ал дагы үлүшүн бербейт да. Ошон үчүн ушундай туугандар. Эми суроолор бүттү. Жалпы ушуну менен токтотолу, суроо жазып аткандар болсо. Az. Бул сөз аксакал. Муну сиздер жазганда окуп атамбы мен? Жок, ол видео бар окуп балам. Айтып алыңдар. Телефонду берип, Ассаламу алейкум, Атахан Кимсанбаевич. Биз мына
Кадамжай районунан атайын сизге ушул Лелек районуна келди деп угуп келдик. Кадамжай районунан Алгайдан келдик. Атайын сизге биздин максатыбыз, негизги келген максатыбыз ушул Баткен областында жашайбыз. Биринчиден сизге кайрылуу максатыбыз мына Баткен областынын ичиндеги посту айтып эле. Анан баягы TikTok көп жерде жайланып атат. Кыргызстан экиге бөлүнөт деген маани ушул уже келип калды. Уже экөө машина кесек, уже машиналар экөө машиналар текшерип баштап атат да. Мен өзүм чындыгын айтам, ачыгын эле. Мына Кулунду айында мен Кадамжайдан болсом да, Кулунду айында көптөгөн курсташтарым бар, досторум бар. Биз контрабанданын намын жеп чыгарган балдарыбыз да, мына жөө коюлду, токтолду. Бирок ушул контрабанданын границадан ушул мына милиция кызматкерлери отурат, УКМКнын кызматкерлери отурат. Ушулар өздөрү чыгарып берет, и границада өздөрү салып берет. Бул жерде ким кыйналып атат? Бизге окшогон караңгы. Жок, бул чындыгын айтганда мен атайын Кадамжай районуна келдим. Мен жашмын. Мен 7 жыл мамлекет кызматында иштедим. Мен 2 высший диплом бар. Мен жаш боламын. Чындык жок. Кечип коюңуз. Мен атайын келдим. Ушул күнгө жетишелер. Сизден дагы бир сураныч. Кадамжай районуна барып, ушундай бир чогулуш өтүп бериңиздер биз суранабыз да. Ушул мен жаш кадр боюнча суранам сизден. Анан экинчиден главный ушул постторду чечмесеңиз баягы көп эмелер болсо анан бүгүн деле келдим. Неге ушундай пост келип бир экөөсү чыкылдым. Биз жаранбыз, мен Баткен шаарына келип атам. Мен райондун шаарына десем жок дейт. Анан контрабандчылар өзүнүн ишин кылып атат. Ушуга мындай чара көрүнөт, баягы сиз көтөрүп кеттиңиз ушуну. Бул приказ мына президенттин өкүлү катарынан коюлганбы, или президенттин өз указы менен коюлганбы? Постко. Если өз указы менен коюлган болсо, во-первых, ошо границага ошол жүрөктүүлөрдү коюп берсин, мына Аркайына, Кулундай граница Тажиктерге коюп берсин, зыңкыйсын. Бизден зыңкытып уялайлы киши. Туурабы? Урматтуу. Жомарт, мына чындыгын айтсак, биз дегенде жол кира 5 жыл сомго иштейбиз. Анан өз мамлекеттик кызматкерлер машинасына салып берет. Анан жол киреге иштеп алып барып, дагы мамлекеттик кызматкерлер кармап, бизди күйтөсү орто деле биз күйүп атабыз. Чындыгында да. Туура. Анан мен айтпайм. Бул жерде мына Баткен областынын жакында Нуркамил Набиев деп облус прокурор болуп кетти. Мына азыркы убакта убактылуу кызматынан чектелди. Бул киши биринчи орунбасар башкы прокуратуранын орунбасары болуп турду. Ошол убакта мен деле мамлекет кызматкерлер, мен подстава болуп ошол кишилердин буйругу менен мен камалдым, 5 ай камалдым. Мен чындыгында 5 ай камалдым. Мен мына Кадамжай районунун бир кичинекей баласы болсом дагы Кадамжай районуна эмес, ошол УКМК, Бишкектин СИЗОсу башкасы болуп бар жок болду. Чындык бар экен, мен кутулуп келдим. Азыр ошо чындыкты бешке башка салган убакта ошо кишилер жок болду. Бирок мен дал шалышамын, буйрса чындык келет. Силерге окшогон кишилер мына иштесин, сизден бир өтүнүч суранычым, Кадамжай районуна барып ушундай деп чогулуш кылып бериңиз. Бизге окшогон мырзалар мына чыныгы жүрөгүндө бир армандар сизге сүйлөп калсын. Ушул мен атайын келдим. Бул жерде мен 300 километр басып келдим. Мен жөнөкөй бир капсуланы келип калган жок, чындыгында. Мына куюлар. Мен ушуну сизге Кадамжай районуна бир чогулуп берип сизге турганчы ошол. Жарайт, мындай кылганда, мындай даректерин жазып алууга, телефондордун байланышын жазып алууга бир убакытты белгилейбиз. Кудай кааласа Кадамжайга дагы келип ушундай жыйын өткөргөнгө биз даярбыз. Кимде суроо? Адахан Кежменбаевич. Азыр областыбыздын жетекчиси ушул жигиттин сөзү боюнча жооп бар дейт. Жооп берип койсун, анан сиз байлайсыз. Урматтуу мекемдештер, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Менин
Жолым кыскача да болсун, бүгүнкү күндө эң маселе болуп турат, бул аткезчилик маселеси болуп турат. Жанагы айткандай контрабанда бул жигит кадыр жайлоонун алга айынан келиптир, ушул жердеги маселени талкууга алып жатат. Азырчы мен айтып кетейин, бул посттор эмнеге турду? Мен урматтуу Адахан Кимсанбаевич айтып кетейин, бул жанагы турган посттордун баары заңдуу. Себеби дегенде 2021-жылдын 1-октябрында өкмөттүн чечими менен ушул посттор коюлсун деген чечим чыккан. Ошонун негизинде областтын буйругу чыкты. Атайын бул жерде топ түзүлүп, ушул посттор коюлду. Бул аткезчиликке, жанагы экономикалык жанагы жактан иш алып баруу, ошону менен бирге биз тараптан өтө көп аткезчилик Тажикстан тарапка биз тарапка өткөнүнө байланыштуу болду. Экинчи көрсөтүү урматтуу мекендештер, бул 2021-жылдын 20-декабрына кошумча дагы мындай тапшырма келген. Ошолордун негизинде бүгүнкү посттор иштеп жатат. Посттун максатын азыр мен айтып кеттим. Сіздерге айтайын, бұл жерде әрқандай сөздер болып жатат, посттон акча алып жатат, $500, $1000 деген сөздер болып жатат, азыр коопчулуктун баары болуп турат. Бұл боюнча биз атайын штаб түзүп, областта тынымсыз, үзгүлтүксүз тапшырманы коюп, талапты коюп турабыз. Эгерде бир кимдеки мамлекеттик кызматкер ушундай нерсеге аралашып кетсе, биз катуу чара колдонобуз. Ошондуктан бүгүнкү $500,000 деген сөздү айтыңыздар, biz ошо кимге берди, ошону биз чара колдонобуз. Бул бир. Экинчиси, азыр бул бала айтып атат, чегарадан себеби мындай иштешибиз керек. Сиздер жардам бериңиздер, бизге деле. Кайсы кызматкер алып жатат? Азыр айтып атат, УКМКнын чегаранын милиция кызматкерлери границадан өткөрүп атат деп туруп. Азыр бул баланын данын алыңыздар, сүйлөшүңүздөр, көрсөтмө бериш керек сөзсүз түрдө, түшүнүңүздөрбү? Азыр интернет булактарынан айтып жатат, $1000 алды деп. Биз далил болдук. Ошо далилди дагы ким жазды интернеттен? Ошол адамды чакырып, сүйлөшүп, ошол коопчулукка далил бардыгында далилдеп берсин, ошолорго биз чара колдонобуз. Мыйзам чегинде. Бирок, урматтуу мекендештер, бул посттор сиздердин суранычыңыздар менен болду. Былтыркы чын чатактын айына biz atkezчиликти токтотобуз деп туруп, бир канча сиздер өзүңүздөр чыгып аттыңыздар. Мен областка барып туруп, мага мени чыгарып аттыңыздар. Постторду койгула, ушундай иштерди жасайлы деп туруп, сиздердин суранычыңарды дагы эске алуу менен аткезчиликке мындай жол бербөө боюнча ушул посттор коюлду. Ошондуктан урматтуу мекендештер дагы бир жолу далил болсо, biz tez arada бериңиздер, менин телефонум баарыңыздар келип калдыңыздар, биз ошол замат чара колдонобуз. Мынтип күрөшсөк, бул нерсе токтотпойт. Бирок ошону менен бирге, ушул жердеги аткезчи менен бул алек болгон жигиттер токтоткула, эгер сиздер ушуну бара алек болсоңор, сиздер кыргыздын душманы болосуңар. Ошондой эс алыңыздар. Жакшы. Мындай кылалы. Мына ошол подполковник токтотту. Подполковник. Тартипчи бол. Отур ошол жерде. Жаман үйрөнүпсүң сен. Жүгөнүңүз канаттай болот. Отур. Беадап деп коесуң, бейтартип деп коесуң. Моңдай мүнөзүң менен сен бир күндө иштебешиң керек бул жерде. Отур. Эми бул бир областтын жетекчиси сурап макул деди. Сиз областтын жетекчиликтин бир структурасысыз. Губернаторуңуз жооп бергенден кийин тартипчи болдуңуз. Бул бир жагы, экинчи жагы. Эми бул бейтартип бул. Өтө бейтартип. Көпкөндүк бул. Чектен чыккандык бул. Эгер ошол кызматкерин сайгак чаккан уйдай болуп качпастан талала биздин алдыбызда турушу керек эле. Тура алган жок ошол лейтенантым. Тура албайсың жигит. Көбү турам деп büyük кетти. Уятсыздык бул. Мына ошол жерге кулунга жыйын болот. Баргыла деп айтып биз. $500 берейин, өтүп кетейин деп отурам. $1000 бересиң деп отурат деп отурат ошол. Бүт бардыгы жазылган.
камерада. Бұл bir. Екіншisi, Moğol Karamjay'dan келген жігітті ақсақалдар, мен айрықша ақсақалдарға қайырыламын. Kim шындықты айтып қойса соны тебелеген үйреніп алған ақсақалдар сияқты. Губернатор да жақсы көрінем, бұлар да жақсы көрінем, милиция да жақсы көрінемді. Шындықты шырқыратып көм отасынар жігіттер. Барлық кесілер. Biz bileriz. Aydan түскен жоқпыз. Бөтен мемлекеттен келген жоқпыз. Шекарадан өтудің азабы қандай екенін білеміз. Аткезшілік ұрматын жақсылар. Екі өлкенің ортасында болып, екі айдың ортасында болмай, екі районның ортасында болмай. Аткезшілік болып, Қырғыз Тәжік шекарасында болып, шөпті, қосты қойғылар, шекараға қойғылар, сүлікті менің електің ортасында балия байлауы қосты. Üçüncü mesele. Hükümetin buyruğu çıkan değilsinler. Eğer de hükümetin buyruğu, Oşol Akılbek Japarov'un buyruğu, konstitutsiyaga, mizanға karşı gele turgan bolsa, al buyruğu işlebeş gerek. Biz oşonu terisine de otağız. İlikleri de otağız. Eğer de mizansız toplam çıkarsa, Akılbek Japarov'dan cevapla katağız biz. Oşanlıktan, Kızıldağanı koyuşuz gerek. Beni dilimizde atılganı toktatırız, yolda toktatmayız. Ben sizin gösterişiniz, sürükün seni gösterişim. Toplat. Bu da şu oblastlık bayanlar Qo'vsizlik Xizmatining yetakchisi ekan, bunday yetakchilar 1 soatda ishlayapti. Kiygan kiyimimizni qaramiz, kiygan kepkamizni kiyimiz, qaramiz. Ne olur turib, asker xizmatkerlar, asker formasini ustaq bilan o'tirishibdilar. Siz chekdan chiqqansiz. Üçüncü mesele, mana Qadamjoydan kelgan yigitning masalasi bo'yicha. Chindiq ushunda turadi. Chindiq birov chirqiraydi. Bir kishi quduq qazsa deb 1000 kishi suv ichadi. Mana shu o'shan yigitlarimizni, qizlarimizni chindiqqa aytib qo'yganlarni, bu ayaqso'z aqsaqallar sho'rpa shiling ichib olib, birlikka qo'shilib ketib, Allah'ın sögüp tartibke çakıranda olur. Toplatı olaylamayın. Kanunluktan ne fayda kalış sözünü aytmasa değil. Sizler kalış oldular. Kaysi taraftan güç olup geçse, kıyıklı müşteriklerin kolda tekeverlerinizi toplatışımız gerektir. Bizden namus gerek. Ayrıca gerek. Ben o sol günde kalkışap, Selikra Ötker Allah'tan kalkışap, buna bizim deputatların var gördük. Biz kamera takılalım. Nokattan çıkan senin kulunduğuna gerekir. Kolunduğuna gelip düşüyor da otur. $1000 verdiğini hiç ötmeyi size oturak değil. Bana sizden olsa hükümetleriniz varsa kaçıcı yok Tayland'da. Betin gösterse kaçıcı yok çünkü ötmedi. Arsız bu. Bu namussuzluk. Öz elinin kanın içi uçunda olup bir cerinin geçmek var yana yapıyoruz. Sizler kıyın çıkarsınlar. Kırgızlarına kıyın çıkarsınlar. Kurallara Kırgızlar'a kadarsınlar. Zökürlüktü de bu caka göstersinler. Göstersen geriye göstersinler. Benim vakit olmalı. Buraya talap koymanın altında özünüzü çok talapla cevap verişiniz gerek. Rayon yetekçiliği, oblast yetekçiliği, sizlerge talaplı koymadı, o talaplı da baktardan bir söz gerek. Cevap yetekçiliğimizi nasıl edişiniz gerektir. Bir ortamda cüveli yüzü alıp, bunlardan yüzü almakla, geri insanlarla. Bunlar harcağından sonra olur, cevap alırlar. Biz madaniyatlı, biz razaklıktın eliyiz. Biz razaklıktın yerinde çok oymamız. Bana böyle Kocakoğlu'la Aydın'ın sayfada muzeyinde yazılıp bıraktı. Münözleme verdiğinde özgöçö meken suyu sevdiler. Özgöçö madaniyatlı olup, kiçikeye gitmeden özgöçölerini Türkçü'den Rusya'dan Taşkent'ten dışında münözleme verdiğinde sakazakmıştı. Biz o sondoy tarihlerden geliyiz. Biraz özünü toktatışınız gerek tabi. Büröden talaplarının altında özüm oşağı cevap veren de degen sorunu koyuşunuz gerek. Ben daha bir yol aytalım. Eğer de hükümetten sonunda toplam çıkargan olsa, toplamda atları boyunca oblastın çıkargan toplamı tuğralı bir ol. Ben daha bir yol. Bir emez bir mançı yol deputat olan içine karayken. Kırgızistan'ın içinde rayonlar aralık, ayıllar aralık, postun duruşu meyzansız bin yolu kayıtlamayken. Almayacaksınız. Askerilik denen sözde hiç kadar cevap vermek bu.
Kaysı жағынан қараңыздар, сол жағынан қараңыздар. Ateşçilik деген çegara olur. Postuk çegara kançalık güçlüsünür, uçlar tezkersiz batasın veresiniz. Bunu biz Bişkek'e varganda daha teregine bizideyiz. Daha kapsasa değil mi aytınız? Kıskartağız. 3-4 kilometre bizde ruhsat veresiniz. Adakan Kırkılbayıç, bugün de yerine hoş geldiniz. 94 yılı kelgeningizde bir muat Osmanlı Asmak masalıklar bir kelgensiniz. Anda kanda el toskonu bilesiz. Akimler kaçıp, ekimiz kuvana arkasından vardı. Babam bu işler, bana elimiz dağı göz açılıp düşünüp gelecekler. Bazılarınızlarda ayta turgan sözüm şu ki, bugünkü günde bizim ayıllar arasında postu yok kılış, yeni Kırgız'da ayılıp dünyayı göstertiş, kolunda da eğildi saklap kalış, yaşlarda dağı tamarkanı verir. Bana üyünü satam degenlerde kanday yol menен bolsa da alıp kalış. Şuna öte köngülde öte burun. Hem bugün ele formаны kiyip alıp, elimizde yer debey, yerimizde yer debey, diğandıra kilatkan silitranı tosuz, azaltılı tosuz toktatoya koğanlar. Şu Kırgız'a ketip atat dep neme kılış gerek. Kızılkaya'dan çınavı, Bişkek'te çınavı kulundu degendeki işeniş gerek. Araplar ne üçündür? Milyar dolarlık nerseni bir sürat menen kabul aldım dep koyup. Kırgız kaçaşıma düşünüyor deydi. 4 tane yıldız kabul alıp emin, buna 1000 dolar alsam, onu jegen balдар bala boy, bela olur, bilip alırlar balдар ne? Yeni dalı bir ayta turgan sözüm şu ki, kulunluğa hoş gelipsiz, tez gelip, sizden başka deputatlar da şunday işlerde kılıp dursa kanday sonun bolat ele. Bana yani bizi çaldırdan da umut verdi. Assalamualaikum. Sizga mendan hoş geldinizler. Bu bizga nimaga 2000 so'mdan qo'sh qo'yib qo'ydingizlar? Buni boya aytganingiz. Mana qarang. Kimsan bor? Chegarani men o'zim mikrofon yaqinlashtirib aylanib ko'rganim yo'q. Aylanib ko'rganim yo'q, biroq to'xtovsiz o'tib o'tadi. Shuni qanday qilasiz bir tartibga olasiz? Bir tartibga olmasangiz Kırgız'ın sartlar kelip atıp dağı bunu bozdu, mayı bozdu, pulu bozdu, yetimizdi, produktlarımızdı, bardığımız sartlar cevatadı demek. Ona şu bakşağın çegeranın neçarlığıyla cebden olur. Çegeranı çıkma toplatsanız sartlar bizge aka dese anan kiyin caraşamız. Anan kiyin çegeran meselesi çekilir. Hazır kadar şu işteyi veretirmem olsa çegeran meselesi çekilir kimsen bari. O yerdi menin de kayta durgan sözüm. Bana o bizge tazası ödü Tacikistan'dan alalım. Özünüz yakşı bilesiz. Küzde bir bana kurup edemen, yeki turbanı carlık kömümün özünüz başında bozdunuz. Tez ananın içine kılavuz dediniz. Biz Tacikleri kalkacağız, maskara balığı. Canını bağırıp, koyumuzu soyup, meymanlı kılıp, kıratımızga soyup atamız. Tacikistan'ın ciğeri de. Monça çevik gönderimizi atıp taşla verecek at. Vurup kaltakla verecek at özümüz canşı görüp durardı. Şulardı bir harekattan yani şu çekerenden... Akça bölüp verdi, iş cürü atat. İş cürü atat buyurun. Yok bana o tazasırdın pulu kararlattır diyen söz değiştik. Karaldı Allah, aksakal karaldı. Kararlan basılmayalım, bana çekeran meselesini kimse bayar. Şunun çekeranın meselesini çeşin. Mana o çekerada turgan postorlayan tek şeyin özünüz. Vardır özünüz bile siz bir yerden koyunu catağa çevirir. Şunu jakşı kolu kattık karma basanız. Ötke de verse. Yer tamam olup. Başkanın eli batır elde baktap koysa oturalım dedi batır ekemizde. Bu kanday geldi. Şunca yer, beylik vardı ve tososunda çekeranına adam koydu. Bunlar özümüz etkende $1000 veresin, ananı ötközürsün dese, özümüz görmüyor musunuz? Şunun meselesini çeşin, ben Oblastlık Kovsuzluk Hizmet Müjdekisi kim? Oblastlık. Kim tanımıyorsunuz? Bu sizin balanınızda işleyin mi? Şu boyunca söylüyordu da bizden bağlı. Fark etseniz, Kokoy'un mamatını çıktı. Da, benim kolumda işte
бұл сотруднике дагы анан качо жергеликтерге кыркыдагы постто турган биздин жаңы сиз айтып аткан кызматкерлерге дагы чыгарган колдонобуз. Бирок бул жерден Атырган Низамбаев, сиз да урматтап атта кара деп ушуга умтулуп ушундай бир политикалык келе жатасыз. Көп жылдан бери ушул жерден дагы мен сизден сурап кетейин. Азыр менин кызматкерлериме 500дөн 1000ден деген сөз айтылып жатат да. Бул жерде бирөөдү же мен өзүмдүн кызматкерлеримди коргойм деген эч кандай оюм жок. Мага азыр ушул жерден чыгып айтсын. 500дө 1000ге кайсыл эме болсо, алганы болсочу, айтсын, мен ушул жерден чыгараны колдоном. Айтсын. Жарайт, жогуна. Рухсат берсеңиз, рухсат берсеңиз. Анан өзүндө чыгып бир сөз алып сөйлөгөн. Азыр мына сиздер урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, Атырган Низамбаев, сиздерде Жогорку Кеңеште биринчи окуудан өттү. Аткерчиликке каршы мыйзамга өзгөртүү киргизиш боюнча ошону тездетип берсеңиздер, ушул жерде аткерчилик менен күрөшкөнгө мыйзамдын негизинде мындай жакшы чаралар колдонуп тартипке келмек да. Анан бул жерде белгилеп кетчүңүздөр. Эч ким эч кайсылардан берген жок. Аткерчиликти ушул жердин жарандары, ушул жердин тургундары өзүбүздүн жаранда жашап жатышат. Муну жашап жатышат. Азыр сиздин жаныңызда жүргөндөр дагы ошолордун бар. Кел. Кайбы. Биринчиден мындай, жолдош полковник. Сиздин жаныңызда жүргөн дегенде сиздин Жолдош полковник. Сиздин жаныңызда жүргөн деген мен бул жигитти биринчи жолу көрүп атам. Сиз дагы байлаңыз. Жок. Токтомуз. Сиздин жаныңызда жүргөнөсү азыр олордун баары ойлоп биздин партияда жүрөтүн деп. Биринчи жолу көрүп атам. Бул бир. Абдыкеримов, сол биринчи мен чыгарада турам Абдыкеримов, сизге рахмат. Мына өткөндө биздин айдакы балдар ушундай кандай кыйналдык. Мен границада турам. Атырган Низамбаев. Менин жолумда канам, шемизде бар көрүлдү. Мына ушул коммерсанттар баратады, мындай темир коёт күндөсү. Күндөсү темир коёт да ортосуна дагы бир темир коёт. Наракан бир өткөндө менин мындай келип атса, жалган жанагы 7-5-6 тура барып белгилеп саталат. Ким кылат? Мына кылат. Baylar kılak, yeni bir vaktan $1000 olacak. Başarılar var, bana bir kıynadı. Bana burası buna şu dolaylar, istikem olanlar, lütfen kurmadan. Buna öz kanıtlar Makul. Teşekkür, siz makul. Teşekkür buna. Teşekkür. Taşıyıp gündüğü olandan beri, onların adı kara görürsün. Azıcık burası satıyorlar, siz bana satıyorlar. Azıcık gençliği satılamışlar. Karısını satılan şu kıvırlar, cana saraylar beni yürüp bana, $1000 alan bana bir takasa geçsinlikler. Hani duruyor şaşırda, yeni kere vardır, yeni kısa. Daim cümse, münafıkı değil. Sizin aklınızda, bizim aklınızda cana da, kurtulamayız. Münafıklar var, yürüyüm alan, yüzükleri var. Ana gelip tabikkesi satır arkadaş olsun bile, matematikler çok kötüdür, buna şunu açıkladı. Yeminle sevmiyorlar çıkıyorsun ben. Hayır. Urmatlı beklemişler. Hazır şairler sözleşir davuzlar hareketi. Duyarlar. Bunu çeşitli olmamız. Toktağlar. Niye bu cüzde olalım? Çeşitli olalım. Urmatlı bizim beklemişler. Bağlı bir ayrı değiliz. Hazır bunu toktatalım. Bu cüzde aytılgan sözlerdü Cenab-ılar versin, dalillerin biz hukuk koruma organları tekşerip biz bu boyunca işteyiz. Men açık ettim. Sizlere jardam berdiңiздер. Atkesçilik menen күрөшүү бул баарыбыздын тапшырмабыз бүгүнкүндө. Ошондуктан ушул менен токтоп башка маселе өтөлүсө убакыттагы аз алды депутаттар кетиш керек. Алган маселени биз чечип алабыз. Бул маселени токтотолу.
Aksakallara bereriz sözdeyin. Az ruhsat veringizler. Men jalkı eldin köy-köyünü aytıp keteyim. Ayşta. Urmatlı Adakan Kimsanbayız. Kulun aylarına hoş gelipsizler. 2022 yılın 17. fevralında Batken Oğlusu'nun Kırgız Respublikası'nın prezidentinin ökülçülüğünün memleketlik administratif imaratında Kırgız Respublikası'nın Karşı Ministerliğinin, Kırgız Respublikası'nın Ekonomika ve Komersiya Ministerliğinin katışusunda çoğun jiyim ötkön. Al jiyimde Batken regionuna 120 milyon son karajat karalan aytılgan. Andan başka 500 milyon son Batken Oğlusu önüktürүү bağıtına Komuşlaş Tacik Respublikası'nın kol salgısından jabırtatkan aymaktardın köylölerin çeşüge berile turgandığın da Kozuna söylüyor tutanız size. Kanday sorumluluğu etkeni kurumların da Kosovo'nun müdürüsü, aymaktın öz bölümüsüne jana jumuş orunlarına kamsız olusu Jalkı Batken ordusuna 1 milyar 600 milyon son karajat karaldı 2022 yılda. Onun içinden 700 milyon ziyan tartıp buzulup Hügön çegrada imaratlarga kompensasiya katarı. 400 milyon son Ayçara bağıtına 500 milyon son oğlusu önüktürü üçünde onunla da karalan 2022 yılda. Bizde bu açayın malumat toğuk kelleri uşu boyunca bizde toğuk malumat verip koysanızda kaç yüzünde. Sebebi büt barımız baykattara ulaşkanlar bizge bu boyunca malumat kelleriyizde. Andan keyin 38 jeke işkerge daha 700 milyon sonun kompensasiya төлөнүш керек eкен. Anın 118.555 sonunun төлөнүp 81.448 sonu uşu vaqtqa чейин төлөнбөктүр. Бул 118.555 son 2021 yılın dekabr ayında bölünген eкен. Siz hoca kağıdını verip koymuşsunuz. Kağıt sürücüler bergen bir dakika, yardımcınızla. Andan keyin bizdin janagı köy, kulunun aylağın köy, taza su. 2021 yılı 153 milyon songa tender ötközüp 153 milyon songa utkan 2021 yılı 3 milyon son ajratılgan 2022 yılga 20 milyon son ajratıldı dep bir ay orun aytkan bирок кечээнден жанагы Алмалы Doğru Kuruluş Oso firmasının direktörüne sürdüm akşam benim balansıma düşecek dedi. Bu yıl 2022'ye eğer de yılga 3 milyon, 20 milyon, 30 milyondan bölsek biz kurumları daha bir 5-10 yılsız kazanmış işleyiz de. O şu 153 milyon sonlu tez aranın içinde böldük bölümümüzü ötüranarız. Aksakallar, kim batarı? Sizdir. İnsanbayız, dağım bir neme kalk ketті kişilik eyle. Бұл дағын жалпы мен жеке неме емес. Жалпы елдігі да бұл, мен елдігін айтып отырмын. Себебі Қайрағач заставасы 5-10 жыл бұрда құрылыс işleri жүргізе баштап тоқтап қалғанында. Қайрағач заставасы біздікі. Азыр тендер өткізіліп, ошол Алмалы Doğru құрылышы ұтты анадағын. Бирок 1 миллион сомға қарап қойыпты да. Ушундан акчасын Karay sabah olması, Aksakal, Türk'ümüz, buna yiyeceğimiz, buna yeneğimiz Türk'anla canı çarptı. Verin sizi de. Eceki. Kampırga verdi, kampırga. Hoş oldu. Urmatlı Adakan Kımbamışlar, Kımstanbay'ı. Ne sizde? Bundan burada 4 arasında yemeğe koyduğunuzda 4 ağızda kendi katıcı maktakamın bana şiyet diyen. Adakan benim oğlum emek, ya oğlum emek gibi sokanın balacı ne kili uzarıdan görmeli şunun akkattıktı söylegenlere kursan bolup kaya da soğucuğa katışıcılar. Kızım kayada hem söylegenmen, bana şiirde hem söylegenmen, yeşikte hem söylegenmen, ısvanada hem söylegenmen. Yendi dağı çeliktir şurada dağılır zaman moğolu kalavı, biz yoksuğunun nemizde kulak kalavı der, keli oturamına da arkadan. Kutum oldu. Benim bir kızım var, köyü yok, babası var, tomurluk yetim devrem var kolumda. Şu an ne etti çocuğu hükümetine, meddetin dedektiflerine başlamam. Gel yok da kızımızı işte avadı. O bana ısmarlı üstüne, yeksettin katlatına kesem, ninci kaç tekin ceket buyruktur.
Bana o zaman taka otu tutmasın dediğinde ayrı kaka oldu da bağırsam bir geçerler böyle uğulak çeken Bişkek'e ketip kalmışsın göğüstüm boğdudan onu yürüyecektim. Göğüste çıkan da bulanıp gittim. Şundaki bana Kalımbay ile nene Kalımbay gubernatör eken şu direktörde var doğunu aytıp geçirmem sizde bu kampanyayı bilen bu yok dedi. Sizde kimi kanday kemikiniz var eken başkanın da sıraladı. 50 çelik bilet kırızın civarı İngilizce çelik bilet düşünür işine düşünür beklenen şey oturamam. Ben sonra soğulup yetim balama aldım, tezgah olup duracağım başla ki canlı kegen direktörün məhəlinin kontraka jardım kulakları var. Vallahi varsa 18 geçiden kaldım hakikaten. Oğudası. Oğuda usul bunlar bizim rayonun yetekçisi geldi, bilim bölümü yetekçisi. Süreç koymuş gördüm hepimizi. Kendimiz şu işi gibi. Hemen kim batar. Bitti. Assalamu alaikum. Hurmatlı Adakan Zambayev, bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının deputatları, жергиликтүү жетекчилер, мен Тулумбай кеңешинин төрагасынын орун басары Досов Абдижапар депутатмын. Мен бир нече жолу, көп жолу жогорку кеңеште, министрлер кабинетинде көптөгөн элдик көйгөйдүн көтөрүп келем. Бир айыл чарба министрлигинде Баткен облусун өнүктүрүү боюнча болсун, Кыргыз Республикасында айыл чарба боюнча ebegeysiz murda bolup көрбөгөн акча бөлүндү деп айтылды. Ошол акчалар биздин Leylek rayonuna жетпей жатат. Себеби канал тазалоодо мынагул азыр ушунча 28 000 эл болсо, канал тазалаганда ар бири 100 сомдон акча жыйып жүрөт. Bir айылдарга 10 камаздан эме кылып, акимге рахмат. Ушундай уюштуруп ашар жолу менен каналдарды тазалап отурабыз. Чегара аймагында жашоодо оор суугат жерлерге айыл чарба боюнча өтө кыйналып келет. Мен айтайын дегеним, биздин айыл өкмөттүн бюджети мындай техникаларды сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул нерсени сиздер биз кабинет министр Japarov'un adına da kart yolladık hele. Bir Samsung ulgusundaki bir traktör alıp versenizdir. Aldan tayanakçı kılek, kart yoğun geledi. İkinci kötürü durgan global mesele Kırgız Respublikasındaki anti-monopoliya degen uyum var. Bu anti-monopoliya degen uşul bizim çegara aymağındaki kelip ketken elder bardыгы эле ушул жерде жашаган элдер билет. Эмне үчүн бизде бензин маселеси, солярка маселеси, гысия маселеси кымбат? Биз бөгөйдү. Себеби карап көрүңүздөр, Бишкек шаарында 54 сом экен дүн багасы. Ал Бишкек шаарында сатуучулар 62 сомдон сатат. А эмне үчүн бизде 73 сом элди? 23 сом кымбат болуп атат. Ал себеби бул жерде бир нерсе көрүнөт. Кейбir чиновниктер доляda olsa gerek. Oşun için bizde evakuasya uçurunda bir кейбір eneler bir yerden kaçkan uçurda benizimiz yok kalıp atar. Emçeyesi özü toluk yemek almayı. El özü evakuasyalap kaçıp yürüyen günler oldu. Emi şimdi açık olur. Ben sizge bir soru versem kapa olmayız mı? Bilemezsin değil mi soru verirler? Ben jogorku kengешке barsam, кейбір депутаттардың қолында меникіндей блокнот бар екен, қара блокнот. Sizde жоқ mu? Sen meni мынча добуш берипсиң, болот, макул караймын дейт. Sen мынча берипсиң, bu депутаттардың арасында бар нерсе екен да. Мен жогорку кеңешке себеби көп барам да. Биздин Leylek району сизге 80% голос берип жүргөнбүз. Дагы эле беребиз. Туурабы? 80% сизге голос беребиз. А эмне үчүн чегарада 2 жолу согуш болду? Сиз бир кандай сөйлөдүң деп койгонуңуз.
Yaxşı. Yaxşı. Mol ko'targan masalamiz to'g'ri masala. Agarda o'sha yerda bayaqı benzinning bahosi shunday qimmat bo'lsa, boshqalar bo'lsa, monopoliyaga qarshi xizmat ushuni ishlash kerak. Alaytgan nazarlar to'g'ri mezon bo'yicha. Biroq kerakga qarshi Qirg'izistonda mezon ishlaydi. Biz o'shani qachon aytib beramiz. Ikkinchisi, Leylek yergesinde olalım, Bakken yergesinde olalım, qaysi yerde olmasın. Birinci olup Madumarık'ın ünlü batasına, telefonlarda yazı alıp görüp onu da adaletim için oynayarak alıp koyuşuna gerek. Bir de kişi dinde boğaz açıp ayakta mezgilde Madumarık'ın ünlü arkada şey, maksatda şey, sadaka şey, var dedi okular. Bunlar bak. Bir meselenin ölçüleri yaptırmak artist olalım gidelim. Kolundan koku gelmegenden keyin gelip al yer arasında yürüdüğünden bir kıyın ardından kameranı getirip al. Şimdi görünür. Kandayslarda gelip etkenden kuruk kol gelip etkenden çeşitlerden iyi gelir. Biz o şok soğuş bol göndüm. Buna o şok otu çelek gözünde. Mojerde durar. Zamirimiz kayda durar. Buna zamir. O şok gelgen o şok gelgen siyasatçılardan ne geldi, ne kılıp, ne iş bitirip geçti, kimizden arkadaşlar. Biz o şol arkada da, maksatda da, men operasyondan çıkıp, maşinaga oturuga da mümkün emas degen vraçtardын tiyanagına karabastан, biz kança mundakçı alıp, үймө үй киргизбедик. Kança? Zamir çalıştırmasın. 108. 108'in, mana Asamedin degen mırza turar. 108 üydün her birine girip rezervlerine sahip edildi. Bize ne kadar? O sonu Moskva'da жүрген bütün Kırgızstan siyasi partiyasının vaktılı iştivattan bizden içiyor. Men makul emesin degen kıymıl, anam Bişkek'teki bütün Kırgızstan'ın aktivistleri bir kişiden sarı çaka albay turup, Ramatılık Rahman Razıkov olup barımız çoğu işler, uşu derge 3 milyon sonluk kömür körsetip, bir kişi ayıptan yok musun? Ona adı eğer maksattan, oşal üyü öttürgen kişilerden var mı bir hocam? Kim var? Ona gördünüz mü? Gördünüzler mi? Biz oşalarda ökür gelsin de, iki ayal, iki jigit bargan oşkol. Jiyinip görüp, furalar жүктөp, oşalarda ökül kılıp jiberiп, her birinin üyünde turar, girip baramızlar. Men makul emesin degen nakleykası çaptalıklar. Biröğüne birde iki kalmasın, ikincisine başka olup kalmasın, kıyışayıp kalmasın. Bizi de külgönge karaganda kıyışayıp ekçileyip olup kalgan değil mi? 110 muzdatmıştı bir de firmadan Oş oblasti boyunca Kıdır jübüt topladı 3 gün. Mana, oşol kurak çıkıyor. Men suradım oşol, üyü gönderdim. Emine, bugünkü günde muhtaç elde desem, etimiz var, piyazımız var, kartoşkamız var, makaron, süt, çay var. Biroq uşul ıssiq 38 derece olup da saktay turgan жерimiz yok, biz muzdatqıç dep kıytırıp atабыз dedi. Oşol muzdatqıçты alıp har bir үйüne киргизди. Bu men başkalarday olup turganda артымдан мондай камера көтөрүп алып жүрүп чогулуп турду. Kamera götürüp alıp varıp, 2 yaşık su verip koyup, 2 gün alıp oradan kıytırtmayız. Biz yasasak, pendenin razılığının mağa bir deyin gaceti yok. Yani Allah'ın razılığını kıytırtmayız. Bu bir canı. İkinci canı. Geçer muamda olup topalanmıştığında, uşul meselenin daha götürüp çıkan bizim bütün Kırgızstan praksisi. Sizlerge gelip, assalamu aleyküm deyip koyup, çaylarda içip kendin müyüz çıkarır. Mesele Bişkek'ten çeşilir. Karacak Bişkek'ten bölünür. Vardır takmetler Bişkek'ten bölünür. Anan gelip alıp sizlerden koşu jürüp koyup, 20 metre jürüp koyup, 20 gün teleden şişeye koyup, olmağa caraştaydan. Biz jüröbüyüz, Kırgızstan'ın kaysı yerinde kıyınçılık olgan bolsa, oşol yerde jüröbüyüz büyüdü. Mene canım depleriniz var öde otasız, meni kızıktırmayın. Kim kança doğuş verip otar, kim karşı çıkıp otar. Mana
коопсуздук кызматынын жетекчилери полковник даражага, подполковник даражага жеткендерге булар ошол мезгилдерде мүмкүн капитан, лейтенант мезгили болсо керек. Булар менин артымдан күнү-түн Тажиктин артынан, Кытайдын артынан эмес, менин артымдан жүрүшчү. Мен бир кишинин дарегине бир жаман сөз айтпайм. Эмнеге? Жакшылык кылсаң дагы өзүң үчүн кыласың, акыретиң үчүн. Жамандык кылсаң дагы өзүң үчүн кыласың, акыретиңде жооп берет. Ошол. Баягында жеткере алып, сен мени колдопсуң, мен сага көмөк берем. Сен мени колдобопсуң, мен сага көмөк бербейм деген бул айбандык сезим менде жок. Ошон үчүн жеткер жок. Ачык сүйлөшөбүз, ачык сүйлөшөбүз. Рахмат. Бұл бала оқталған бала екен. Бұл бала оқталған бала екен, бұл жайықта. Ем оқталбай. Жайығымен елімізге, жұртымызға, мемлекетке, дүниесізге тыныштық берсін. Мемлекеттің басшыларға ақыл ес берсін, елге қайырлы болсын. Осы келген депутаттардың дайым ел үшін қызмат қылғаны дайым болсын. Сіздерге өте чоң игіліктер қалаймыз. Ушул берилген азыркы елден берген суроолорду мына Бишкекке жетип алып өзүңүз айткандай бирден кагазды териштирип көрүп бизге жардам беришиңизди суранам. Ойноо булуу катма. Хош келдиңиз. Жакшылыктарга тойлорго келген насып. Сапкада деген областта райондо болсо жетишмек болот. Рахмат.